Сооротуучу Кудай. 6-сентябрь. Анткени сен курмандыкты каалабайсың. Мен аны берер элем. Бүтүндө өртөлүүчү курмандыкты жактырбайсың. Чын жүрөктөн өкүнүү, Кудай алдында курмандык. Сен өкүнүп, моюн сунган жүрөктү жек көрбөйсүң. Бул аяттар Забур китебинде жазылган. Күнөө үчүн кайгырган, кылып алган күнөөсү үчүн өкүнгөн жүрөк Теңирдин алдында абдан баалуу. Бычактын астындагы курмандыктын канынан да Кудай ушундай жүрөктү баалайт. Жогоруда аятта окугандай, өкүнүп, моюн сунган жүрөк бул кылган күнөөсү үчүн терең кайгырып, өкүнүп, жүрөгүндө азап тартып аткандыгы жөнүндө айтат. Чындап өкүнгөн жана моюн сунган рух Кудай үчүн ушунчалык кымбат болгондуктан, башка толгон курмандыктардын баарынан жогору жана баалуу. Идиште куюлган атырдын жыты жабык турганда сезилбейт. Идишти ачканда же идиш сынганда гана жыты чыгат. Анын сыңарындай жүрөк жараланып, Кудайдын алдында өкүнгөндө да ал жүрөктөн Кудайга жаккан жагымдуу жыт чыккандай болот. Ошол жыт курмандыктын түтүнүнө караганда Кудайга көбүрөөк жагат. Адамдар өздөрүнүн көз алдында бир туура эместик кетирип алган адамдарды көпкө чейин кечирбей, кабыл албай, кечирдим десе да баары бир мурдагыдай мамиледе боло албай калышат. Бирок Теңир андай кылбайт. Кудай чын жүрөктөн өкүнгөн бир дагы күнөөкөрдү четке каккан эмес. Кудай бул сүйүү.